Кыргызстандын премьер-министринин милдетин аткаруучу биринчи вице-премьер Артем Новиков Кайыңды кант заводуна барып, өндүрүштүк аянттар жана сырьёну андан ары иштетүү үчүн кабыл алуу процесси менен таанышты. Артем Новиков белгилегендей, өкмөт атамекендик кайра иштетүүчүлөргө жардам берип келген жана ал ишти улантат. Өз кезегинде кайра иштетүүчүлөр да дыйкандарда өстүрүлгөн продукциясын пайдалуу баада сатып, күтүлгөн пайда табуусунан кам көрүшү керек. Түшүм жыйноо учурунда кызылчанын баасын төмөндөтүүгө жол берилбеши кажет. Жалаң гана өкмөт эмес, кайра иштетүүчүлөр да сырьё жана иш менен камсыз кылып жаткан фермерлер жана дыйкандар тууралуу ойлошу керек. Биз мындан ары карай дагы сиздердин ишмердүүлүккө толук колдоо көрсөтүүгө ниеттенүүдөбүз. Алсак кол коюлган буйрукка ылайык. Темир жол тарифтеринин коюму 2016-жылдын деңгээлине орнотулуп, 20% өлчөмдө кошумчаланган, деди ал. Артем Новиков белгилегендей, өкмөт кант кызылчасы тармагындагы баанын түзүлүш маселесин көзөмөлгө алат. Мында бардык баскычтарга сырьёго жана жыйынтык товарга карата негиздүү жана акыйкат баалар орнотулушу керек. Заводдун өндүрүштүк кубаттуулугу суткасына 4000 тоннаны түзөт. Ал жылына 450 тонна кызылчаны кайра иштетип, 65 000 тонна кантты өндүрөт. Кызылчаны кабыл алуу жана сактоо үчүн тийиштүү өндүрүш инфраструктурасы бар. Сырьё 8 кабыл алуу пунктунда кабылданат. Заводдун жалпы өндүрүштүк аянты 138,5 гектарды түзөт. Мы намерены полноценно оказать максимальную поддержку деятельности предприятия. Вы знаете, что уже было подписано постановление об установке железнодорожного тарифа на перевозки сахарной свеклы на уровне 2016 года там, с 20% надбавкой. На сегодняшний день цена высокая, цена растет, и у нас с вами сегодня две задачи. С одной стороны, мы готовы оказать максимальное содействие заводу для того, чтобы он эффективно функционировал. С другой стороны, нам необходимо создать условия для наших крестьян и фермеров для того, чтобы поддержать их и обеспечить увеличение посевов сахарной свеклы на следующий год, для того, чтобы у завода был необходимый объем яблоки. Но и для крестьян должны быть такие условия, при которых им будет рентабельно и интересно выращивать сахарную свеклу.